Картошка азыр экспортко уруксат барбы? Баягы күнү тыюу салып аттыңыздар эле. Жоқ, бар. Экспортто берет, а? Бар. Жакшы кылыптыр. Эми картошкадагы ким айтмакчы, канча дыйкандарыбыз үмүт менен эгип атат эми. Анан кымбаттап кетти эле деп жаап койгонубуз туура эмес. Туура эле. Анда суроону кыскартайын. Эми жанагындай көбүнчө элдерибиз дагы дыйканчылык азыр канча пайызга азайып кетти. Мурда ар бир айылдарда үйүндө өзүнө керектүү картошка, пияз, жанагы керектүү эгиндерди эгип алчу эле да. Азыр айылдарда эле экпей калыптыр. Канча пайызга азыр дыйканчылык бизде төмөндөп кетти. Дыйканчылык Ошону кесепетинен де болуп атат. Ошо жанагы өздөрү экпей коет да, анан дыйкан эгип, мен пайда көрөйүн деп көптөгөн гектар жерди алып туруп, иш баштаса кредиттерди алып алып. Анан бияктан ызылдап ыйлап чыкты. Картошка кымбаттады эле, картошка кымбаттады деп. жалпысынан мындай. Негизи дыйканчылык кылгандар азайып кетти да. Процент маалымат жок да сиздерде. Жоқ, дыйканчылык азайды деген маалымат жок, бирок. Жок, жанагы үйүндөгү элди айткан жокмун, чоң фермерлерди. Сиз домохозяйствону айтып атасыз. Ошолор азыр мисалы үчүн мен жөн эле өзүмдүн окат эле алып айтып коеюн мен сизге. Өзү туулуп өскөн айыл деле азыр мисалы үчүн экпей калды. Оп-оңой жүгөрү эгип коет, болду, бүттү. Сиз туура белгилеп кеттиңиз. Бул үй чарбасындагы ушу мурун илгери ушу айылдан же болбосо шаарга жакын эски дачалар деп койчу, ошол жерден өзүнө кышка керектүү өзүнүн өсүмдүктөрүн өстүрүп, картошка керектүү жемиштерин өстүрүп алчу. Азыркы учурда ал азайды. Себеби баягы иштеп эле мен сатып алам деген бир аз ушундай түшүнүк болуп атат. Бирок биздин министрлик тарабынан биз тамарка программасын азыркы концепциясын иштеп келип атабыз. Ошо тамаркадан тамдын аркасы деп айтайынчы. Ошол жерге 10 соттук, 15 соттугуна ошо жогорку маржиналдуу өсүмдүктөрдү каражаттап, анан тамчылатып сугаруу системасын киргизип, ошо тамарка программасын иштеп келип атабыз азыр. Ошону иштеп келип атабыз деп айтып бербей, ошону иштетип, айыл өкмөттөгү ар бир тиешелүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп койсоңуздар, ошондо ушундай болбойт. Бардыгы азыр жеңил жашоого көнүп калган. Ошо койчу базарда арзан болот дейт да, экпейт. Андан кийин бирдемге кымбаттаса эле ызылдап чыгат экен. Бул кымбаттап кетти, тиги кымбаттап кетти деп. Түшүндүрүү иштерини негизи жүргүзүш керек. Айыл чарба министрлиги основной ушу айыл жергелеринде. Эгерде ошол жактарда картошка, сүт, эт бүт баары эми негизи ошол жакта өндүрүлөт да. Ошол жакта маселе болбосо, бул жакта шаарда маселе болбойт. Негизи дыйкандарды колдойлу, элибиз бай болсун дейбиз да, кайрылынан кийин кымбаттап кетти, бул мынтип кетти деп чырылдай бергенден пайда жок. Сиздер ошон үчүн түшүндүрүү иштерини быйыл кеч калбай, азыр мына Кудайым буйруса февраль айы келди. Азыр Жалал Абад, Баткен, Ош областында айрыкча Араван райондорунда мына картошкалар эгилип баштады. Түшүндүрүү иштерини бир аз элдерге жакшы түшүндүрүп коюңуздар. Ушундай маселелер болбойт. Ушунду жогорку кеңеште талкуулап отура турган эле маселе эмес бул өзү. Айла жоктун айтылып атат, көрүп атасыз мына соцсеттерде бул кымбаттады, ал кымбаттады, эт кымбаттады. Эми турмушка караша кымбаттайт да негизи. Сиздер жакшыраак иш алып барыңыздар. Акыркы сунушум бар. Айыл чарба ишин иштетүүнү колго алып, өзүбүздөн көп азыктар чыгарууга шарт түзүп берүү керек. Дыйкандардын ишин жеңилдетип, берүүчү насыяларыны ушул күндө азыр РСК банкы менен жанагы айыл банктардан өткөндө да айтканмын. Дыйкандар азыр ала албай кредиттерде отурушат. Эгерде ушулар батыраак алып, эртерээк кыймылдаса, аларга да бир топ жеңил болот. Азыр ушул айыл чарба багытындагы кредиттер эмне болуп атат? Мисалы үчүн жанагы багбандар көчөттөрдү жакшы түшүм бере турган көчөттөрдү Голландиядан, жанагы дагы кайсы мамлекеттерден, Англияга чейин, Турциядан да келет экен. Алып келе албай жатабыз дейт. Себеби жана жакшы өрөөндөр дагы чет өлкөдөн келет экен. Ушуга бир өзүңүздөр дагы аракет кылып жардам берип койсоңуздар, эртеге марттын аягында берет дейт. Андан кийин бизге анын максаты деле жок дейт. Аны алып алып эмне кылабыз дейт. Карызга батып кредитти алып дейт. Азыр керек болуп атат дейт. Ушуну жакшы өзүңүздөр киришип, банктар менен тыгыз иштешип,
күчү жеткен жанагы муктаж болуп турган жанагы мал чарбасы менен иштегендер, дыйканчылык кылгандар, фермерлердин бардыгын өзүңүздөр жакшы колдоп туруңуздар, маселе болбойт. Рахмат. Рахмат, Советбек мырза.